Инспекторлор табелдик куралы менен унааны атышкан. Ок кайып кетип бара жаткан адамдын башынан тийди. Ошто инспекторлордун кылмыштуу топтун мүчөсүнүн унаасына аткан огу кайып кетип 50 жаштагы тургундун башына тийди. Бул тууралуу 24-декабрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашат. Маалым болгондой, 23-декабрь күнү саат 11:30 чамасында Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүлөрү терезелери караңгы болгон Mercedes-Benz унаасын көрүп токтотууга аракет көрүшкөн. Бирок айдоочу баш ийбестен качып кеткен. Саат 17:30 чамасында инспекторлор аталган унааны шаардын Ленин көчөсүнөн көрүп, кууп отуруп Исанов көчөсүндө токтотушкан. Инспектордун бири унааны көздөй бараткан учурда айдоочу унаасы менен инспектордун оң бутун тебелеп качып кеткен. Сүйүнбаев көчөсүнө жеткенде инспекторлор табелдик куралы менен унаага ок чыгарышкан. Атылган ок унаага тийип, андан кайып жол жээгинде кетип бара жаткан 50 жаштагы Юнусов аттуу тургундун башына тийген. Ок баш сөөк менен баш теринин ортосуна туруп калган. Натыйжада Юнусов жана бутунан жабыркаган милиция кызматкери Аджи Маматов Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Качып жүргөн айдоочу 1 саатка жетпей Төлөйкөн айылынан кармалган. Ал ошол айылдын 1999-жылы туулган тургуну болуп чыкты. Кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда тургандыгы мурда каракчылык менен соттолгондугу белгилүү болду. Кармалгандан кийин өзү убактылуу кармоочу жайга унаасы айып аянтчасына киргизилди. Унадагы мамлекеттик номери да жасалма экендиги аныкталды. Азыркы учурда бул факты боюнча окуянын күбөлөрү суралып, кылмыш жаза кодексинин 341-беренесинин 1-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголду жана тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ал эми инспектордун курал пайдалангандыгы боюнча кызматтык иликтөө жүрүүдө, деп билдиришти шаардык ички иштер башкармалыгынан. Nazar News.